Кеткен кетти, өткөн өттү бирдеймин. Кештим дайра агымынын миңдейин. Кемибеген генч экен го түрүүлүк. Генч дебесем анананы не дейин. Кайдан чыгып, кайдан келдим бул жерге. Жел миннимби, суу миннимби билбеймин. Жашоо чиркин бир тамшанын нерсе экен. Кант жедимби, бал жедимби билбеймин. Кыргыздын чыгаан көзгө басар акыны Алкул Осмонов өмүр тирүүлүк жөнүндө дал ушундай эсаптарды жазып өткөн. Чындыгында акын айткандай өмүр бул аккан дарыя сымал өтөт да кетет эмеспи. Биздин аркабыздан эскерилип калчу нерсебиз жалгыз гана жасаган жакшы иштерибиз жана эл алдындагы эмгегибиз. Бүгүнкү поэзия карактарында дагы жашоого философиялык терең көз караш менен караган акын эжекелерибиздин бири Элмира Исакова менен маек куруп анын ырларын угабыз. Саламатсызбы эжеке? Саламатчылык. Келиңиз анда маектин башында эле мына ушул акындыкка болгон баштапкы жолдор, балалык кез, мына ушул түрткү болгон нерселер жөнүндө уксак. Акын болуш үчүн бала күндө бир жүрөгүндө бир баягы кичинекей бир дандай өнүгө, бир буудайдай нерсе болуш керек деп ойлоймун. Баланын кызыгуусу, жан дүйнөсү, эргүүсү кайсы бир нерсеге болсо, биздики эми бала күндөн ушул чыгармачылыкка болгон үчүн жазган акындардын ырларын окуп, айылдарга келген чыгармачыл инсандарды көрүү биз үчүн өтө сыймык болгон. Ушулардан таасирленсем керек. Мен Токтосун Тыныбековду жакындан көргөндө аябай суктанганмын. Ушул адамдай болууну эңсеген менби кызыгып, ушунун ырларын, комуз менен ырдаган ырларын аябай берилүү менен угуп, ал киши кеткенден кийин ушул чыгармачылыкка дит коюп жаза баштаганбыз. Мектеп жашында жазганда баарынан бекитип, уялып, ичимге көрсөтпөй жазып жүргөн күндөрүбүз болгон. Адамдык бар аралап, өрүк зарда көңүл ачып, жүргөнмүн өткөн күндү эске алып, жүрүптүр өрүк зарда бир жаш бала, жылаң баш, жылаң айлак, жалгыз гана. Жалооруп каректерин кадайт мага, жүрөктү бир башкача сыздатты да, териптир өрүктөн бир топ танек, бир колдо алып алган бир ташы бар. Ийилип сурап калдым, апаң кайда? Ал кеткен ымыр кайда? Чоңойту бир бейтааныш эжей мени, эжей да аяйланды, кайтыш болду. Бир тамда жалгыз калды азырымына, бир тамда 6 жашар жалгыз бала, бирөө жок каралашар азырага, жүйөсүз ойлор келип жүрөгүмө. Алдымда эки аранжы жолум турат, артымда адамдык, аялдык парызым турат. Айбыкпай эл журтумдун ушагынан, аюлум кетели деп айта салдым. Кучагын жая жетип боормалдым, балбылдап жайнай түшкөн каректерин, саамайын сылап каректин жыттап алдым. Жүр улум кетели деп үйдү көздөй сапар алдым. Кыргыз жерим, мөңгү баскан тоолору, кызыл кыргын гүл коронгон талаасы, атак даңкы алыс кеткен жоргосу, адеп салтты бийик кармап баласы. Атыры жыттуу бешигени өңөргөн, асыл заада энелери акылман, акылыма салып анан издесем, акылыма салып анан издесем, арча жытын мен да азыр сагынам. Кыргыз жерим, керегеси кең жерим, даңазалап ыр жазууга тең жерим, кыргыз болуп туулганыма кубанам, кыргыз болуп жашаганга эр жетип. Аман бол ата конуш кыргыз жерим, ала тоом жарык болсун мекендеген, атадай аяр туткан ыйык элим, ар дайым таңда тилейм эсендигиң, ар дайым таңда тилейм эсендигиң. Турмушта кандай нерселер көбүнчө сиздин баягы жүрөгүңүздү өйтүп кээде мындай негативдүү элестерди калтырышы мүмкүн? Акындар негизи бир нерсени көп таасир алышат да, көп нерседенчи. Эң туура суроо. Бул суроолорду аябай туура бердиң. Адамдардагы эң бир терс таасир алдыңдан жылмайып, аркаңдан бычак урган нерсе бул аябай акындардын жүрөгүнө эмес, жөнөкөй адамдардын деле жүрөгүнө катуу оорутат. Чыгармачылык инсандардын сезүүсү башкаларга караганда эки эсе жогорудай ойлоймун. Себеби же майдачылбызбы, же жүрөк ошону каалайбы, өтө майда, бирок маанилүү нерселерге көбүрөөк көңүл бурулат.
чыгармачыл инсандар кандай десем, гүлдүн гүлдөп турушу да алар үчүн бир чоң бакыт. Ал бир гүлдүн сынып калышы бул бир кайгы, трагедия. Мына ошодон дагы бир чоң чыгарма жаратса боло турган нерсе да. Мунарык буулугуп ички сырым батыра албай, бойдалам сансыз ойдон кутула албай, буулган булут сымал нөшөрлөп, жамгыр болуп төгүлө албай, боолукса булут төгүлө албай, чагылган жарк журк этип жаркылдаган, жарылып эч жүрөгү болкулдаган, нөшөрүн тынбай төгүп солкулдаган, буулуккан бугун төгүп жаратылыш, мунарык күндүн көзү жаркылдаган, жашарып жердин бети дирилдеген, жашоону жаңырыктап кайра баштан. Мунарык алды жагым көрө албаймын, тумандын тушоосунда кыйналамын, туюктан чаба куруп чыга албаймын, тумандын тараар күнүн мен самаймын. Сезим толкуну. Көл толкуса, көңүл кошо толкуган, көл толкуса, сезим оту оргуган, көл толкуса, туңгуч суу сезимим, бийлеп алып эч жүрөгүм оолуккан. Ак толкундай туңгуч суу сезимим, толкуп ташып сезимдерди бийлеген, анда жаштык эч бир жанга баш ийбей, жүрөгүмдү жалгыз суу бийлеген. Анда сезим бийик учуп көкөлөп, ак чардактай учуп жүргөн көкөлөп, анда жашоо сен менен мен сезилип, ак толкунга буйруганмын керилип. Ысык көлдүн балыгындай тоюлаган, сенин барың жүрөгүмө бир кубат, жүрөгүмдөн ыйык сезим тартуулап, сенин барың сезип жашоо ырахат. Суудай тунук сүйүүмдү кастарлап, жашап келем көкүрөккө калкалап, ысык көлдүн балыгындай тоюлаган, жүрөгүмдү аяп келем кастарлап. Ыр жазууда негизи ритм, ыргак жана сөздөрдүн дал келиши жана андан сырткары мааниси эл кандай кабыл алат деген нерселер бар. Мына ушул ыр жазып жатып ушул нерселерге кандай карайсыз? Көңүл буруп, кылдат ойлоносузбу же негизгиси өзүңүздүн ички жан дүйнөңүздүн ырахаты кандай ыргакка туш келсеңиз ошол боюнча жазып кетесизби? Ритм, ыргакка албетте көңүл буруу керек. Себеби азыр 4 сапыр жазгандан баары акын эмес дегендей бир сөздөр жүрөт эмеспи элибизде. Бул ритм, ыргак мотивациялардын баардыгын бир жуурулуштурганда, адамдын биринчи жан дүйнөдө илхам келгенде жазылган ыр, ал ыр менен ал бир жазылгандагы бойдон кетпейт да, аны кайра иштеп чыкканда, ошол сен айткан ритмди калыпка салгандай бир ырларды топтомго алып, кайра иштеп отуруп, анан элге сиңгидей, элге жаккыдай кылып жасап түзөп, жакшынакай кылып алып чыкканга аракет кылабыз да. Менин күнүм, мейли көктөн күн чыкпасын мен үчүн, мейкиндикте күнүм сенсин мен үчүн, мейли көктөн ай чыкпасын мен үчүн, аяламда айым сенсин мен үчүн, мейли көктөн жылдыз чыксын жымыңдап, сен мен үчүн жылдыз болгон жымыңдап, жымыңдашып көктө жылдыз жыбырап, биз экөөбүз жер бетинде жүрөлүчү кыбырап. Мен түшүмдө рубайге кезиктим, казалдарын жатка айтып берипмин, кээ бир жерин кайра кайталап, мен өзүнө ырлар окуп берипмин. Ойлуу угуп өз казалын тыңдады, акырында менин ырым сурады, 4 саптыкты окуганда ырынан, мага кошуп ырым окуп баратты. Менин ырым кайдан билет рубайы, түшүмдө да ушул мени таңдантты, таң атканча ыр окуп рубайыге, казал тыңдап чыгыпмын. Узатарда рубайыге кош айтып, шашкалактап таскат сурап алыпмын, берейин деп таскатын, барак издеп таппады, акырында алаканыма рубайы деп жаза салды. Кыргыз тилим ташка чегип жазылган, ата бабам манас айтып жаңырткан, Чыңгыз атам тилин дүйнө тааныган, кыргыз чыңгыз тили менен бүт дүйнөгө жар салам.
Atam apam ушул tilde süйлөгөн, небереме кыргыз тилин үйрөтөm. Өзгө tilde түш жоруса неберем, кыргыз tilde ырлар жазат чеберем. Бүгүнкү турмушта азыр заманбап доордо жашап жатабыз. Ырларды жана мына ушул жараткан чыгармаларды таркатуу үчүн кеңири платформалар даяр десек болот. Мисалы үчүн телефондо деле бөлүшүп жатышат, башка жактарда дагы, анан чыган жаш акындар дагы чыгып жатат. Мына ушул нерселерге сиздин ой пикириңиз, бүгүнкү коомчулугубуздагы таланттуу жаштардын акындык чөйрөдөгү кичине аракеттери сизди кандай болуп жатат? Канааттандырабы же болбосо ушул жөнүндө оюңузду? Бул аябай жакшы нерсе. Азыр эми илим техниканын өнүккөн мезгили болгондуктан ыр жазып, мурда таратуу кыйын болсо, азыр жазып бүтүп эле интернетке коесуң, бүтүн аалам окуп бүтөт. Ал сенин кандай экениңи талкуулап, бир аз деле бардык нерсесин жыйынтыгын чыгарып коет. Анан эми бул жаштарга аябай жакшы. Себеби мурда ырды жазып, аны китеп кылып чыгарып, элге таркатуунун өзү дагы бир чоң бир түйшүк эле, газеталарга, райондук, областтык газеталарга берип, анан жарык көрчү эле. Азыркы мезгилде жарык көрүүсү өтө оңой. Бул интернет тармагы, Facebook аркылуу, Instagram аркылуу бардык тармактарда ырларды жарыялап турганга мүмкүнчүлүк бар. Айылыма, мен айылымды ойлогондо ойго батам, кусадан жүрөгүмдү жаралагам, барууга башкалардай батын албайм, барсам да баштагыдай баар таппайм. Адашып бөтөн элге келген өңдү, өз үйүм өзүмө жат жатыркатат, кар жаап из басылат, кайрадан гүл ачылат. Токтогон жашап өткөн үй табылбайт. Чынары сынып, чырпыгы калган, чырпыгы келген жазда бүчүр алган, чырпыгы чынар талдай бүрдөп алган, келгендер саябандан орун алган. Жайлоодо жакшы жышан жашап келет адамдары, токчулук ток бейли менен, келгендер коюн союп коноктогон, кымызын сырайка мелткат койган, агартып агын сунуп бейликенен, керилген келиниң уус чебер экен, кайнене кең жалылуу кең көкүрөк. Желеге колун байлап бээни айдап, үйеси келгендердин жайын камдап, кең пейил кең көкүрөк жазымаңдай, кайната ак сакалдуу карыя экен. Кыргыздын салтын наркын сактап, жайлоодо жашап келет кыргыздарым, улуттун улут деген атын барктап, кыргыздын ата баба салтын сактап. Тоолордо толкуп көңүл ашып ташат, тоо суусу шоокумдары көңүлдү ачат, ажары ай нурундай аскалары, ай жаркып ажайып бир нур таратат. Көңүлүм көтөрүңкү жаз жыттанат, көөдөндөн көкүрөктөн тарап кусам, көксөткөн сагынычтын черин жазам, көксөткөн ар чажытын кере жутам. Аял акындар, мисалы үчүн бүгүнкү күндө көптөгөн аял акындар чыгып жатат. Анан аялдардын коомдогу акындык чөйрөдө кандай таасири бар, элге таасир тийгизүүдө? Чыгармачылык дүйнөдө. Аял киши үйдө эне, сыртта баягы колунда калем болсо, бул аябай оор түйшүк. Акын болуунун өзү деле чоң бир түйшүк. Баягы курал алып жолго кирген баатырдай дайыма колунда ручкасы, чыгармачылыкка болгон бир эргүү делебеси болбосо, ал акын боло албайт. Ал ар кандай шартта, турмуштагы ар кандай кыйынчылыктарда, жыргалчылыктарда, жакшы күндө, жаман күндө колунан калемин түшүрбөй, ошонун баарын ыр түрүнө түшүрүп жүргөн акын аял акын боло алат. Себеби аялдын түйшүгү ансыз деле оор. Олтуруп сиз жөнүндө сөз баштаган, эмгегиң эл оозунда дастандалган, энелик мээримге таазим этип, кез келсе сиз жөнүндө дастан жазам. Мен да сүйгөм, бүркүттөй умтуласың, олутунасың, бүлөмүк сөз кыласың, кылгырасың, көккө карап көздөрүмө кадаласың,
Söz айта албай бир туйга камаласың. Сенин сүйүң жаап өткөн өткөндөй, мезгил жетсе көчүп өтөр көчкүдөй. Менин көңүлүм сүйдөн бүт көчкөн, сезим отум сүй үчүн бүт өчкөн. Көзүм дөмбү, сөзүм дөмбү жаңылуу, көзгө карап таамай сунуш айтылуу. Көзүмө күлүп, сөзүм сүйүп калганбы, таамай айтат жалгыз сен деп сүйгөнүм. Козгобочу жүрөгүмдүн жарасын, мен да сүйгөм бири-бирөөнүн баласын. Жетпей калып жүрөгүмдү жаралап, жашап келем үмүт менен дарылап. Көз караш, көзүмө көзүң чагылышса, көз отуң жиреп өттү жүрөгүмдү. Одургуп, оюм бузуп башка сезим, көзүмдөн сезимдерди окуп өттү. Кадалып көздөр көзгө калган кезде, үнсөзсүз сүйлөшөбүз карек менен. Сезишип сезимдерди сырдашабыз, көздөрдөн көрүп туруп муңдашабыз. Эзелки эски тааныш болсоң дагы, жаралып кайра баштан калган өңдү. Кадалып каректериң кайра-кайра, капелет жүрөгүмдү жүдөттүң ай. Элиңиз анда көрсөтүүнү жыйынтыктап жатып, мына ушул өзүңүздүн мыкты жаңылыктарыңыз менен телекөрүүчүлөр аркылуу бөлүшүп кетсеңиз болот. Биз кара сөз түрүндө дагы жазабыз. Мына ушул ыр эле эмес, кара сөздөн бир чоң көлөмдүү китеп жаздым эле. Мына жакында жарык көрүп атат. Анан ыр менен кошо кара сөздү, прозаны кошо бирге алып кетемин. Жаңылык ошол жакында Кудай буйруса, жакшы бир жаңылык менен, жаңы китептер менен чыгабыз деген үмүттөм. Ардактуу телекөрүүчү, мына ушуну менен бүгүнкү поэзия кайрыктары көрсөтүүбүз соңуна келип жеттик. Кийинки көрсөтүүгө чейин мына ушундай тынчтыкта, амандыкта көрүшөлү.